Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 сентябрь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Көлмөдөн же болсо Баят базарына жакын жерден бир сатылуучу үй көргөзмөк үчүн биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Молдая гвардия көчөсүнүн жээги. Ушул жерден Баят базардын туугандар жанынан эле батышка карай жүрөсүздөр. Бул жол менен 500-700 метр аралыкта Илим көчөсү жайгашкан. Илим көчөсүндө сатылуучу үйүбүз Илим 11-чи даректе жайгашыптыр туугандар. Бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Бул жагы Азиз базары, бул жагы Баят базар жана Дордойго, Ош базарга шаардын башка бурч-бурчтарына көптөгөн эле автобус маршруткалар менен бара аласыздар туугандар. Эми барып үйгө жетип сизерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү Дарек Көлмө, Илим көчөсү 11-чи даректе жайгашкан. Яндекс картынан деле ошо изесеңиздер табылат туугандар. Так, түштүк чегара мынакей бул жерден, түндүк чегарасы бул жакка чейин болуп калат. Жалпысынан жерден 4 соток. Анан жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар, природный газ бар, суу бар туугандар, центральный канализация бар экен. Жана ошондой эле балдарыңыздар мектепке барса, мынакей могу сары здание жаңы салынган гимназия туугандар. И садиктер деле бар экен. Жана бул жака бир аз жүрсөңүздөр, Молдая гвардия көчөсү, Баят, Азиз базарлары баары жакын. Эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты сиздерге берейин. Көчө тараптан көрүп забор жана дарбаза туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Мынакей бул короосу. Бул жерде бул жагы стяжка болгон, кенен эки машина баткандай жер. Бул жагы дагы бош жери. Каласаңыздар хозпостройкалар, баня, саня эмне салсаңыздар болгудай. И бул жакта 12-ге 10 болгон үйүбүз туугандар. Так. Так, андан ары. Бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги, алттарында да мондай бош жер. Калсаңыздар жер жемиш, же болбосо эмне кыласыздар? Кыскасы мондай бош жерлери, чегаралар мынакей көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Эми ички тарабына кирип, үйүбүздүн ички тарабын сиздерге бир чекеден көргөзөйүн. Документтер боюнча тех паспорту, кызыл китеби баары бар экен. И өйдө тарабы деле мансард тибиндеги үй туугандар, мынакей. Бул жактан тепкичтер менен чыксаңыздар болот экен. Бирок өйдө тарабы мансард толук бүтүрүлөй окшойт. Анан бул мынакей үйүбүздүн кире бериши, прихожка. Андан ары бул тарапка карай жүрсөк, коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта бир бөлмө, пол жыгачтан болгон пол, чыгыш тараптан терезе орнотулган туугандар, отопление батареялар мынакей. Андан ары бул жакта дагы бир бөлмө, мынакей. Батыш тарабынан терезе, пол жыгачтан болгон пол. Мынакей. Бул жакта болсо эки бөлмө жайгашкан. Коридор прихожкадан сырткары 4 бөлмөдөн турат туугандар. Мынакей чыгыш тараптан терезе, пол жыгач. Мынакей бул эң акыркы бөлмөсү. Эми короосуна чыгып, калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Андан ары мен кара сатылуучунун короосундамын туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Мынакей бул жагы бош жер, дагы чоң үй саласыздарбы, же временкалар саласыздарбы, иш кылса мынакей ушундай бош жери. Так, бул үйдүн баасы $36,000 сурап атыптыр үй ээлери. Так, анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсител деп калтырам туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес кийинки чыгышка чейин туугандар.